Совет бийликти сындагандар билбейт да. Мисалы үчүн советтик мезгилде Коммунисттик партиянын Нарын областтык комитети кыргыз тилинде дело производства жүргүзгөн. Аны билесиңерби? Кыргыз тилинде. Советтик мезгилде. Ошого ишенбейм деп койңуз агай. Ишенбейсиң. Мен архивтерде көргөм. Анткени Советтер Союзунда комитет. Советтер Союзунда орусташтыруу аракети жүргөн да. Апачык эле жүргөн да. Жок. Кыргыз мектептерин ачышпай. Жок. Фрунзеде бир эле кыргыз мектеби бар болчу экен. Талап кылайыктуу. Элестетиңиз эми кантип Райондордочу. кантип Токтоп тур. ал Райондордо жакта деле ошондой жалпы жогорку университеттердин баардыгын орус тилинде өткөрүп, райондордо мектептерде баары орус кыргыз мектеп тилин. болчу. Райондордо кыргыз мектеп Эмне себептен ал учурда биздин борборубузда кыргыздар жок. Себеп борборубузда баардыгы орус тилге берилип, Баардыгын айылдарга түртүү аракети жүргөн эмес беле ошол учурда? Жок. Кыргыздарды айылдарга түртүү, бул жетишпестик. орустарды борборлорго жашатуу. Жок. Эми орустардын айылга барбайт да. Орустардын кайсы жерге барган? Кадам жайга барган, ал жерде комбинат курулган чоң. Ошол стройкага барышкан. Эки чоң комбинатка, Кызылкыяга, чоң ири ишканаларга. Эмнеге ошондой негизде түзүшкөн экономиканы? Түзүшкөн эмес, ал жерде экономика бизде мисалы үчүн кадам жайда талаа болчу. Талаанын ичинде булар эки комбинат куруп, сырьёсун Россиядан алып келип өндүргөн чыгарган. Минкушта урановый рудниктерди алар ошол жерде СССРдан келип иштетип алган. Бул эми табигатта ушундай да, тайына эмес да. Анан сен айткандай кыргыз тилинде мектептер ар бир райондо болчу да. Ондой зачем айтасыңар? Бишкек шаарында аз болчу. Бир мектеп, 5-чи мектеп талапка ылайыктуу. Университеттердин баардыгы орус тилинде болчу. Эмнеге? Жок, биринчи курста экиге бөлүнчү эле, биринчи курста. Болгону бир эле университет болчу, сен айтып коеюн сага. Бир гана университет болчу. Мамлекеттик университет. Мен окугам ал жерде. Биринчи курста бизди кыргыз тилде, орус тилде окутат эле. Экинчи курстан баштап орусча окутат, туура.